Чынтемир Аскаров, Табылға, повесть. Ишен аттарды ар кайсы коксудан издеп жүрүп зорго чогултtu. Эртеден бери күн бүркөлүп турган, эми бороон чапкын аралаш жаан нөшөрлөп куюп жиберди. Кап, деп кейип алды өзүнчө. Муну билгенде суу өтпөс плащты кийип албайт белем. Аттар үйрөнгөн жол менен тоонун боорунда жайгашкан боз үйдү көздөй таскактап жөнөштү. Ишен суу болгон купейкесин башына коюп жаандан далдаланды. Бирок андан сарыккан суу ээрдеги көрпөчөгө түшүп шымын шөлбүрөтүп жиберди. Кайра бир аз болсо да жылуулугу болор деп атты токтотпой кийип алды. Үстү суу болуп чыкты. Астынан соккон муздак шамал ыркырап, бет маңдайына урдунуп, мурда ооруп жүргөн көздөрүн жеп баратат. Башы ооруп чыкты. Улам асты жагын карап коет. Боз үй көрүнбөй көздөн учат. Ушунчалык алыс болуп кеткенин кара. Көзү тумандай баштады. Айласы кетип аттарды бир коктога таштап, тоодон ылдый чаап жөнөдү. Боз үйгө тишине тийбей калтырап титиреп кирип келди. Ушунчалыкта суу болдуңбу? Бүгүн тим кой жайлуу экенен эртең эле чогулт дедим эле го. Эми ооруп калбасаң болду, деп айна чебелектей кетти. Мындай болорун кайдан билдим? Эми кургак кийимдерди бер, төшөк сал, жаным жер тартып баратат. Айна калыңдап төшөк салып, жылуулап чаап койду. Үшүгөнү басылганы менен эки көзү тең башты солкулдатып оорутуп баратат. Баш орнунун дарысын иштеле, ага такыр басыла турган эмес. Көзүнө эч дар таппай, түнү менен боздоп чыкты. Таң атса экен деп тилине берди. Таңда атты, бирок таңдын шооласы тийип турганын көрө алган жок. Күн чыкты. Аялы тумчуланып жаткан күйөөсүн ойготту эле. Таң атып калдыбы? Мен эмнеге таңды көрбөй атам? Деди Ишен. Ай ботом, таң атмак турсун, күн чыгып калбадыбы? Эмне, көзүң эч нерсени көрбөй калганбы? Ай кудай, сага эмне болгон? Чын эле көрбөй атасыңбы? Айланам караңгы. Ал турсун боз үйдүн түндүгү да көрүнбөйт. Бүгүндөн калбай көз доктурга барышым керек. Доктор кыйнала турган жумуш кылба, сууктан, муздак шамалдан сактан, ачки тагынып жүр. Байма-бай көзүңө дары куй деди эле. Ай, биринде аткарбадым. Андан да кечээги көргөн күнүм шорумду кайнаткан окшойт. Эми аттарды тиги коңшубуз Булутбекке дайындап кетем. Анан экөөбүз тең жолго чыгалы. Баланы жакшылап ора, жолдо суук жеп калбасын. Ишен Булутбекке звондады эле, дароо эле жетип келди. Ишенди көрөр менен аң-таң. Ай, Ишен, сага эмне болду? Көзүм ооруп жатат. Доктурга барам. Айыксам, айыктым, айыкпасам, сиз эми агалык кылыңыз. Мыногу жылкылар көчөдөгү элдин жылкылары эле өз колдоруна тапшырыңыз. Ай, аттардын жарасы жеңил. Сен айыгып кетсең эле болду. Булутбек Ишендин сөзүнө ишине бербей, улам карап коет. Ай, көздөрү солубай эле турат. Кантип көрбөй калсын, деп ойлоп койду ичинен. Ишен ооруканага келгенде дарылап жүргөн доктору, мен эмне дедим эле? Көздү курутуп турсуң го, деп жаны чыгып кетти. Эмне, айыкпайбы эми? Айыкпаса ачыгын айтыңызчы, доктор. Аппаратка салып көрөлү, анан айтам. Ай, көрүп турам, олжудай эмес. Бирок эми дарылап көрөлү. Муну уккан Ишендин каңырыгы түтөй түштү. Дүйнөнү өз көзүң менен көрө албагандан кийин жашоонун кереги эмне? Андан көрө өлүп тынуу керек. Ушул ой башына келе түшүп, мээсин чагып жиберди. Ушунданбы доктор келип кан басымын текшерди эле, тим эле көтөрүлүп кетиптир. Доктор Ишендин капаланып атканын сезе койду. Минтип өзүңдөн өзүң чөгө берсең, биз сени айыктыра албайбыз. Өзүңдү кармагын. Мындайда эрктүү болуу керек. Сен ушентесиңби? Ушентейин агатай. Жарык этип көзүм ачылса эле болгону. Аракет кылабыз. Бирок сен да эч нерсени ойлонбоого аракет кыл. Арадан 3 күн өттү. Жылыш болбоду. Бир күнүн ичинде эле ушундай болот деп түк ойлонбоптур. Карачы, караңгы жерде отургансып, эки жагын сыйпалап калды. Апасы келди. Жүзүнөн эмес, үнүнөн тааныды. Айланайын балам, деп чыркырап жиберди. Апасынын өксүп ыйлаганын угуп, өзү да өңгүрөп өксүп бошоп кетти. Палатадагылар кучакташып ыйлап аткан апа менен баланы ажыратып, кайрат айтып коюшту. Бир топтон кийин гана басылышып, анан жашоодо көртөлүк керек эмеспи,
Жылкылар эмне болгонун апасынан сурады. Булутбек азаматтык кылды. Жылкыларың дээлерине берип, боз үйдү көчүрүп келип койду. Келинчегиң менен акылдашып, ооруканага элде мурда мен барайын, анан сен барасың деп койдум. Сыймыгың жөрмөлөп калды. Буйруса 2-3 айдан кийин басып кетет. Көздөрү балбылдап, сүйгүнчүлүктүүлүгүн айт. Кыялы баскан турганы кудум өзүңдөй. Аман эле болсун. Эми өзүң кандайсың? Жакшы болуп кете тургандайсың ба? Билбейм, апа. Доктурлар жакшы болуп кетесиң дегенден башка айтпайт. Билгеним бардык күчтөрүн салып дарылоодо. Жакшы болуп кетермин. Сиз картайганда капылына бербеңизчи. Жакшы болуп барсам, мал союп элге Кудай тамак береле. Ошентели балам. Элдин батасын алгандан өтөр нерсе жок. Эртеси айына келгенде медсестралар аны палатага киргизген жок. Анткени кечээ апасы киргенде экөөнүн ыйлагандары дарыланып аткан адамдарга катуу таасир этип койсо керек. Эми медсестралар 2 колтуктан кармап кире бериштеги талиске алып чыгып, отургучка отургузуп коюшту. Айна апасындай болуп балбалакта ыйлаган жок. Колундагы бала атасын көздөй жулкун деле ишенинин колуна кармата салды. Баланын самал жыты мурдуна бур дей түштү. Өп жыттады эле сагынычы тарай түштү. Айнага карматайын десе, өзүнө тырмышып боло турган эмес. Эмне кылып атасың? Деди ишен келинчегине. Эмне кылмагалым? Таңдан кечке сыймык менен аликмин. Тайкем тойго чакырыптыр. Баланы отургузганына тамына той берет экен. Ошого барбай калам ба? Бирөөлөрдөн карызга болсо да акча таап бербейсиңби эми? Барайын эл катары. Эмне деп атасың, Айна? Мен мынтип дарыга зорго акча таап атсам, сага мунугу көзү менен темсилеп акча таап берет экенмин да. Эгер тайкең менен тайжең мага кымындайда боор ууруй турган болсо, бири басып келет эле го. Же мен туура эмес айтып атамбы? Экөө ушинтип кайым айтышып атканда медсестра кызчыга калды. Ишен Мадиевич сизди доктор чакырып атат. Экөө ордунан көтөрүлгөндө Ишен: Айна, колтугумдан бекем кырма, жыгылып калбайын, деди. Ушундай болуп калгансыңбы? Ай Кудай, эмне деген кордук. Айыгып кетермин, деди келинчегинин маалайын түшүрбөй. Ишендин 10 күндүк дарылануусу натыйжа берген жок. Доктурлар да эмне кылаарын билбей калышты. Анткени көздөгү кан басым көбөйүп кетип, майдаган тамырларга залал келгени байкалып турат. Биз баарын иштедик. Болбоду. Бир гана жол бар. Сен Новосибирскиге барышың керек. Аерде заманбап жаңы диагноз коюучу жаңы жабдуулар бар. Бир айыктырса ошолор айыктырат. Ал үчүн сен $40,000 табышың керек, деп доктор ачыгын айта салды. Түшкө кирбеген акча. Ишен отурган жерден ыргып турду. Муну чын айтып атасызбы? Чын айтпаганда тамашалап атат дейсиңби? Анча акчаны кайдан табам? Бирөөдү алдай албасам, же урурлук кыла албасам, эми ал жагын билбейм. Менин милдетим сага айтып коюш. Мына тагдырдын тамашасы. Берге зор ишеним, зор үмүт менен келбеди беле. Эми эмне кылат? Баягыдагы мээсин чаккан ой кайра башына келди. Дүйнөнү өз көзүң менен көрө албагандан кийин жашоонун керек эмне? Андан көрө өлүп туруң керек. Саат 10-дордо чыгарын кабарлап койгондуктан таксида дал ушул убакка келип калды. Келинчеги менен апасы колдугунан кармап, тепкичтерден абайлап былдый түшүрүштү. Экөөнүн тең көздөрүнөн жаш куюлат. Кудайым-ай, мынчалык кыла турган кандай күнөөсү бар эле? Кишиге кылдай да кыянаттыгы жок эле го. Эненин жүрөгүнөн чыккан бул сөздөргө алардын муң кайгысына аралаша түшкөн таксист да чыдай албай жашый түштү. Бирок ушул отургандын кимиси болсо да маңдайга жазылган тагдырга баш ийбеске аргасы жок эле да. Караңгылыктын алгачкы күндөрү азап менен өттү. Күндүн күн экени, түндүн түн экени билинбейт. Эрте менен тамак ап келгенде, күн чыгып көтөрүлүп калган турбайбы деп калса, түшкү тамакты бергенде түш, кечки тамакты ичкенде кеч болуп калган турбайбы деп эстей калчу болду. Ошо эч нерсе кыла албай бош отурган убагымда аттиң деп өкүнөт. Островскийдей жазуучу болуп калсамчы, көкүрөктө жүрөк кагып, денеде кан жүгүрүп турганда жасуу менен алпырышып, күндүн, өмүрдүн кандай өткөнүн билбей калат элем бо. Ошо жакшы ойлорго мүнөтчүлүк гана ою токтолуп, анан кабыргасын кайыштырган оор кайгы башына орнойт да калат. Ал иштен түтөп, анан
Ыйлабайын десе да içi булугуп, көзүнөн жаш тегерине түшөт. Чиркин, көзү ачык кезде не бир кызыктуу окуяларды көрбөдү беле. Анын баарын эстесе бир том. Бирок орто мектепти бүтөр жылдагы бир окуя көкүрөгүнө өчпөс тамга баскандай ушул убакка чейин эсинен кетсечи. Ошондо өзү менен бирге окуган Сейил деген кызды аябай сүйүп калбады беле. Каштары тим эле капкара жана коюу болчу. Көздөрү бакырайган, балбылдап күйүп турчу. Ага ашык болбогон жигит жок эле. Бир жолу аскерден жаңы келген Бейшен деген жигит Сейилди тууруп калыптыр. Аны Ишен жакшы билчү. Атасын нечен жыл кой багып жүрүп, баатыр аттыккан адам. Менчик миңдеген койлору, 100дөн ашык аттары, өзүнчө бир чоң сарайы бар. Атасы болсо дайыма жипти айдап чалкалап жүрөт. Кыскасы ошол байдын баласы күндү мектепке келчү болду. Бирөөдөн Сейилге кат берип сүйлөшөбү, белгисиз, келгенинен кеткени бат. Ал келген сайын Ишендин ичинин күйгөнүн айтпа. Анын оюн Сейил сезип калып, кийинки күндөрү менин телохранителим болуп калдың да, деди. Жок, сенин телохранителиң эмесмин. Мен сени сүйүп жүрөм, деп ачык айта салды Ишен. Сейил мындай сөздү мурда укпаса керек, эки бети албырып чыкты. Жолугу менен бетин баса калып, мектепти көздөй чуркады. Сейил, сен кайда? Токточу. Ал токтогон жок. Мектепке кирип кетти. Артынан барса ал партада жалгыз отуруптур. Албырганы али тарабаптыр. Эмнеге качтың? Деди Ишен. Сейил кайрадан бетин басып унчукпады. Ишен ага карабай жанына отура кетти. Уялчак болбочу. Башыңды көтөрчү, сүйлөшөлү. Сейил бир аз унчукпай турду да, башын өйдө көтөрбөстөн, эмнени сүйлөшмөк элек, айттың го, деди. Аңгыча коңгуроо кагылды. Чуручу түшүшүп, балдар класска кирип келишти. Артынан география мугалими агай кирип келип, тынчтангыла балдар. Азыр мен сабак өтпөйм. Билесиңер балдар, мен силерге жакшы билдирүүнү айтайын деп турам. Айтыңыз агай, айтыңыз, деп балдар чуулдап кетишти. Мен директор менен талашып отуруп бир маселени чечип алдым. Кандай маселе? Айтыңызчы агай эртерээк. Ал маселе экскурсия жеринде. Силер бүтүрүүчү классыңар. Мамлекеттик экзамен деген бар. Директор алар экзаменге даярданышы керек. Аларга азыр 1 мүнөт да кымбат. Жок, экскурсияга уруксат бербейм дейт. Мен тырышып туруп алдым. Жыл бою окуу деп жүрүп, алардын мээси чарчады. Аларга таза аба, кол жерлер керек. Ошондо гана алардын ден соолугуна жакшы таасир берип, экзаменге жакшы даярданышат дедим. Эми акыры макулдаттым балдар. Билсеңер, класс жетекчи катары мен силерге кам көргөнүм ушул эмеспи? Агай, сиз азыркы замандын кишисисиз, деп балдар дуулдап кетишти. Ишен үйгө келери менен эртеңки экскурсияга катуу даярданды. Тамак ашты мол алды. Ой эле Сейилди балдардан бөлүп кетүү. Анан ар жагын көрө жатат. Түнү бою жакшы уктай албай чыкты. Көзү илинселе Сейил көз алдына келе калат. Түш да көрдү. Оңбогон Бейшен Сейилди тим эле ызгытып кубалап жүрөт. Шүмшек, токтот кубалаганыңды. Бычагым менен жарып салам, деп алардын артынан чуркайт. Болору болбос уктап кетип, ушуларды көргөнүн айт. Ошондонбу же өзүн алаксытуу максатындабы эртең менен таң атаар менен кийинип, атасына карабай малдарды оттуу жерлерге аркандап келди. 10 чакты түп алмаларды сугарып, анан гана чайга отурду. Мектепке келсе, жип менен Бейшен жүрөт. Тегерегинде толгон кыздар. Бусикке эмес, сизге эле түшүп алабыз, дешип чуулдашат. Сейил кайда? Сейилди тапкылачы. Ал келсе кеттик, дейт Бейшен жакасындагы галстугун делбектетип. Сейил азыр келет дешип, 6-7 кыз машинага түшүүгө да үлгүрүштү, бирок Сейил табылбады. Бейшенин ичини кайнап кыздардын баарын түшүрдү да, машинасын чымын куюн кылып айдап, көчөнү чаңдатып баратты. Ишендин дабасы канганын айтпа. Жерге барып өлө күлсө болобу. Күттүргөн Бусик да келди. Ага эжелерди, окуучуларды бат эле салып алып, аркайган тоолордун этегине барып таштап койду. Кана балдар, араңарда альпинист балдар барбы? Деди агай. Балдардын баары кол көтөрүп жиберишти. Анда мыногу көрүнүп турган чокуга чыгып, айылдан караганда көрүнүп тургудай кылып таш жыйнайсыңар. Кана, кеттикпи? Балдар агайдын артынан майрамдан кала тургансып жапыр жөнөп калышты. Ишендин караган эле Сейил. Акыры жакындай түштү да, теге жалгыз аяк жол менен жогору чыгалыбы? Деди эле Сейил баш ийге койду.
Ekөөнүн бөлүнүп кеткенине эч ким эле салган жок. Эми уялбай калдыңбы? Деди Ишен бөксө тоонун жылгасына келгенде. Сага үйрөнө түштүм. Кел, туланга жаталыбы? Жатып асманды караганды жакшы көрөм. Экөө буттарын сунуп жанашы жата кетишти. Асманды карап жатышты. Тем эле көпкөк, бети биздин ысык көлүбүздөй. Теги горизонттон кийин эмне бар экени белгисиз. Анткени асман казандай көмкөрүлүп, жердин аягы бүтүп калгандай сезилди экөөнө тең. Ишен оң ийине которулуп, Сейилди өзүнө тартты. Алда которулду. Экөөнүн мурундары тийишип калды. Ооздорунан чыккан илеп бири-бирине уруп турду. Ишендин денеси ымыр-чымыр боло түштү. Сейил да ошол абалда болсо керек. Көздөрү кылгырып, беттери мурункудан да 5 бетер албырып чыкты. Сүйүү ушинтип келерин экөө тең жүрөктөрү менен сезишкен менен көпкө чейин унчугушпай бир абалда жата беришти. Асмандан бүркүт шаңшыды. Экөө кайра чалкасынан түшүп карап калышты. Алар да экөө куалашып коет, ойношуп жаткандай. Аларды көрүп Ишендин бүйүрү кызый түштү. Сейил, жүр, суу жээгине баралы. Суу ичели, биз да тигилердей ойнойлу. Сейил каршы болгон жок. Экөө ылдый түшүп, суу жээктей кубалашты, суу чачышты, суу болуп шөлбүрөп калышты. Бирок аны ойго да алышкан жок. Күн табына кактанып курганабыз деп, кайра чалкасынан көктү карап жанаша жата беришти. Муздакты сезишпеди. Бири-бирине жылуулук өтүп турду. Көйнөктөрү аздап барып кургап калды. Ишен Сейилде суу болгон чачтарын сылады. Сейил да Ишенге ошентти. Кыздын мөлтүрөп турган жүзү көзүн кызартып, чоп эткизе өбүп алды. Сейил чочуган жок. Ишендин жылуу эрине кызыктай таасир этти. Кайра өбүп алса экен деп эңседи. Бирок балдардын баары теги чокудан жабыла түшүп келатканын көрүшүп, орундарынан ыргып турушту. Чогуу тамактангандан кийин баары ылдыйлап машинаны көздөй баратышкан эле. Ишен менен Жума артта калышып, жолсуз жер менен ылдыйлап келатканда, алтыларынан жылан чыга калса болобу? Чейинден жакын эле чыкса керек. Эпичке, боп-боз. Муштумдай ийрилип, тили менен жеп жиберчүдөй соймоңдотот. Жума карап турган жок. Таш менен бир койду эле ордунан жыла албай ийрилип жатып калды. Анан ал жыландын башын былчылдатып жанчты эле, ага да өлбөй бир канча убакыттан кийин куйругун кыбырата албай калды. Балдарды кыран катык күлдүрөлүбү? Деди Жума жыланды баштыгына салып жатып. Кантип? Деп кызыга сурады Ишен. Бир кыздын баштыгына сала салабыз. Ал жылан деп бакырат. Баары чогулуп калышат. Өлүк жыланды көрүшүп көрөсүң го. Баары ичек боору катканча күлүшөт. Бирок деп ойлуу туруп калды Жума. Өткөндө 8-де окуган бир кыздын сумкасына жылан салсак, чочубай этпей эле сумкасынан өлүк жыланды сууруп чыгып, бул зоология үчүн өтө керектүү көргөзмө каражат деп партасынын үстүнө кое салса болобу? Ошондо жүрөгүң жүрөк экен деп кызга таң калганбыз эй. Сенин оюңча дагы ошондой болот деп ойлойсуңбу? Ишен дагы эле кызыгып сурады. Мүмкүн жүрөктүү болсо чочубайт. Келип бирөөнүн жүрөгүн текшерип көрбөйлүбү? Кимдикин? Мисалы Сейилдикин. Жок болбойт. Ал катуу чочуп калат. Мелдешесиңби? 1000 сомдон. Ал чочубайт. Чочса мына, мен сага 1000 сом колуңа карматам. Чочубаса сен мага 1000 сомду бересиң. Макулдаштыкпы? Ойлуу туруп калды Ишен. Кантип эле чочубай койсун? 1000 сомун шыпырып албаймбы? Деп ичинен ойлонду да, анан аны ким салат? Деди. Сен жанында отурбайсыңбы? Сен сал. Мен салмакмын, бирок таптакыр жакындатпайт да. Экөөбүз урушуп калганбыз. Сен мени чокко түртүп аткан жоксуңбу? Өлүп кетейин, андай оюм жок. Бусикте Ишен Сейилдин жанына отурду. Баардыгы Жуманын акылы менен иш аткарылды. Сейил жарым жолдон өтө бергенде тамагаш салып келген баштыгына колун сала, «Жылан!» деп бакырып жиберип, заматта эс учун билбей калды. Машинаны токтотушуп окуучулардын баары Сейил менен алектенип калышты. «Суу алып келгиле!» деп бакырды Жунус агай. «Мына, баклажкадагы суу, бетине чача бериңиз!» деп кыздардын бирөө агайга бере салды. Ал алаканына суу толтуруп анан Сейилдин бетине чачып жиберди. Сейил эмне болуп кеткенин билбей, таң кала көзүн алаңдатып, тегеректеп турган классташтарын карап калды. «Жоксуңбу?» деди Жунус агай. «Мага эмне болду?» деди Сейил ордунан тура калып. «Эч нерсе эмес.
dep Junus agay eç nerseni kenebegende süyledi. Жыландан катуу чочуп кеттиң. Эми эстебедим. Ким салды экен? Эки жагын карап калды Сейил. Ишен, деп чуулдап жиберди ошол жерде тургандар. Жунус агай Ишенди жанына чакырып алды. Баары Ишенди катуу уратко деп тым-тырс болуп калышты. Жок, Жунус агай ага өтө сабырлуу эле "Муну сен жасадыңбы?" катуу бакырып жиберди. Ишен башын шылкыйтып эч нерсе дей албады. "Муну ушул бойдон жөн койбойбуз. Окуучулардын жалпы чогулушуна салабыз. Эми кетели. Кана, шопур жигит, айдай бер күлүгүңдү", деп Жунус агай шопурга бурулду. Ишен намысынан өлүп кайра тирилгендей болду. Ушуга түрткөн жуманы жерге түшкөндө эки чайнап бир жуткусу келди. Бирок аны кантип аткара алсын? Эртеңки окуучулардын жалпы чогулушунда бир күнөөнүн үстүнө экинчи күнөөнү кошуп, табирден кетпейби? Айылга келгенде жума шумшук баарын сессе керек. Кыздарга кошулду да үйүнө бет алып колго тийгизбей кетип калды. "Кеткени да жакшы болду", деди ичинен. "Чатактын эмне кереги бар? Чатак адамга жакшылык алып келбейт. Менин өзүмдө да күнөө бар. Эмнеге макул болдум дейм да. Алды артымды ойлонуп иш кылбаймбы? Бар, жыланды сал десе, сала салганымды айтпайсыңбы? Ай, келесио башым ай. Мени өлтүрө турган киши жок го". Ишен жолмо-жол ушуларды ойлонуп, чачы тик туруп үйгө кирди. Апасы Ишендин чүпүрөктөй бозоруп турганын көрүп коркуп кетти. "Ой, ботом, сага эмне болгон?" "Эч нерсе эмес, апа. Көңүлүм азып турат. Жатайынчы." "Жат, айланайын, жата кой. Мен сага ысык тамак даярдай коеюнчу." Түн бир окумга чейин бүгүнкү окуяны ойлонуп уктай албай койду. Көзү илинип кеткен экен, түшүнө дал Сейилдин өзү кирсе болобу? Күндүзгү көргөн жыланы ажыдарга айланып, Сейилди да өзүн да буту колдорунан баштап соруп лак эткизе жутуп жиберет. Мына өлдүк десе андай эмес экен. Өңкүргө түшкөн суу ичи жылуу. Сейил экөө кадимкидей эле сүйлөшө баштайт. "Мага тарынып аткандырсың", дейт Ишен. "Эмнеге тармак элем? Сен эмес, Жумакыл э?" Ооба, ал шүмшүк мени өлүк жыландан эч ким коркпойт деп алдабадыбы? "Ай, Ишенчик. Анан да жуурсуң, Ишен." "Мен өзүмдүн кандай экенимди билбейм, бирок сага иттик кылдым, Аны ойлогойчу, Ишен. Сен баягыда сүйөм дебедиң беле? Мен ошондон бери эле өзүмдү сага арнап койгом. Анда мен кандай бактылуумун. Сени сүйгөндүгүң, сенин назик үнүңдү уккандыгым үчүн бактылуумун." Ажыдар аска-соодон куланып бараткандай гүлдөр шалдыр үн чыгарып жиберди. "Кудай ай, эмне болуп кетти? Бизди кырсыктан сактаса экен" деп экөө тең бурчка тыгыла калды. Ажыдар жуманы жутуп жибериптир. "Шүмшүк, колго түштүңбү?" дегенде эле Ишенди ажыдар сыртка кусуп жиберсе болобу? "Мени кайра жут. Ичиңде менин Сейилим калды. Жумага барса ал кор болот. Жут, мени жут. Антпесең чагып өлтүр." Ажыдар болсо, "Мен бир кишини эки жута албайм. Болду. Барар жериңе бар." "Анда Сейилим эмне болот? Сейил!" Ишен Сейил деп жатып уйгунду. Таң атып калыптыр. Асман ачык өңдөнөт. Ак шоола терезеден тегиз тийип турат. Күн ачык болгону менен көңүлү булуттанып турду. Анткени түшүндө эле Сейилдин ажыраганын айтып койбодубу? Бирок бүгүнкү чогулуш кандай болот? Мүмкүн болбой да калар. Болбосо экен, сөзсүз Сейилден кечирим сурайм. Мурдагыдай эле жүрө берели дейм. Мектепке Сейилдин келбегени менен ал жөнүндө эч ким эч нерсе дебей 3 саат тынч аяктады. 4-чү саатта Жунус агай шып кире калды. Түшүндүм. Жүрөгүм оозума каптыла түштү. "Балдар", деп адатынча жай баракат сүйлөдү. "Бириңер да эч жакка кетпегиле. Окуучулардын жалпы чогулушу болот." "Эч жакка кетпейбиз, агай", деп чуулдап кетти балдар. Окуучулар залга батпай кетти. Трибуна жактагы столдордо директор баш болуп, аттуу баштуу мугалимдер отурушат. Эң четки столдо чини чоңураак, катамал милиционер киши турат. Аны көрүп, "Ага, эжелердин отурганы туура го. Тиги милиционер киши эмнеге келди? Макабы? Мен ошончолук күнөө кылдымбы?" Ишендин ою кайда гана апарбай жатты. Директор агай 3 маселени карай тургандыгын, анан 4-чүсү Жунус Таштаналиевдин сунушу боюнча деп тим болду.
Ишен башы айланып, құлағы чуылдап, директор айтқан сөздердің бірінде көңіл қойып ұққан жоқ. Қачан ғана Таштан Алиевке сөз берілет дегенде ғана құлағы ачыла түшкөн сөйді. Мектепке ең бірінші тәртіп, анан бекем ынтымақ керек. Ал эми ынтымақ қайдан келет? Ынтымақ бирине бири сыйлоодон, өзара тартипти сактоодон, бирине бири жакшылык кылуудан, бирине бири колдоодон келип чыгат. Тескерисинче 11 класстын окуучусу Ишен Мадиев деп Жунус агай экскурсиядагы окуяны төкпөй чачпай айтып берди. Демек, деди ал, менин сунушумду кабыл алсаңар, мектептен чыгарылсын. Ал катуу жаза, анчалыкка бара турган кылмыштуу иш эмес, деди батыш эжеке. Муну менен токтогон жок. Ар бир сүйлөп чыккандар жет өмүрүн жерге киргизе уялтып, эң аягында экинчи мындай ишке барбай тургандай кылып акыл насаатын айтып тим болушна. Ишин баарын көтөрдү, бирок Сейилди алыстатып алганын көтөрө албачудай. Мектепке келсе ага эмне дейт? Кантип жанашат да кантип жагын алат? Бейшенге тийип кетеби? Аны ойлосо төбө чачы тик турат. Эртеси Сейил мектепке келди. Сүйлөшмөк тургай карап да койгон жок. Мындай мамиле эртеси анын эртеси да улана берди. Акыркы экзаменди берип жатканда Ишендин атасы о дүйнө салды. Ошо болду, Сейилге жолукпай калды. Бир айдан кийин Сейил жумага турмушка чыкты. Ишенге атасынын кайгысы бир эсе болсо, Сейилди ойлосо андан 5 бетер кайгыланып, 3 күн баш көтөрө албай үйдө жатты. Канча айткан менен бир айылды жашайт эмеспи? Кийинде Сейилди бат-бат көрүп жүрдү. Көргөн сайын жүрөгү ачышат. Буралган сулуу келин болду. Жума өткөндөгү окуяны атайы кылгандай, бирок жыландын астынан чыгышы Ишен үчүн аян бергендей эле болуп калды. Жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чап дегендей, өткөн өттү, эми минтеп эки көзү көрбөй, Карабаштын кайгысын жеп отурганда Сейил жөнүндө андан ары ойлогусу да келбеди. Айна, деп бакырды Ишен. Сен кайдасың? Бир жакка жетип кетти дейсиң бе? Жаныңда элемин, деп акшыңдай сүйлөдү аялы. Жанымда болсоң укчу, бир ысык тамак кылып берчи. Кайсы үйүп койгон азык түлүгүңдөн тамак кылайын? Чай ичесиң. Теги Мадуумардын магазинине иштейин десем, мени карабайсыңбы деп болбой койгонсуң. Эми чай менен отура бер. Мен да эч жакка чыкпайм. Чатагыңды койчу бай болгур. Халат бекен, алса иштей бер. Эч ким сенин колуңду кармабайт. Чайды мен деле берип, эмчектеги сыймыкка коңшу колуңдон сүт сурап багып турармын, деди Батма апа. Андай болсо эртең барып көрөм апа. Алса иштей берейин. Буга эне бала да макул болду. Анткени иш болбосо, бир үйдөн бирөө иштеп турбаса, бирөө келип казан асып бермек беле. Анан да Батма апанын 5000 сом пенсиясына айна иштеп калса, кадырesi эле тыгынчык болбойбу? Ошентип, айна бир жумадан кийин Мадуумарга кайрылса, сатуучу зарыл болуп жатканданбы же арзаныраак айлык төлөй турганданбы дароо ала коюптур. Айлыгымды 5000 сомдон көтөрүңүз деген менен бир тыйын да көтөрө албайм дептир Мадуумар бай. Таштай катып калган киши да, эмесе биздин үй бүлөбүздүн шартын көрүп да, билип да жүрбөйбү, деди Батма апа нааразы болгондой. Койчу апа, магазиндин кожоюну болгондон кийин өзү билет да. Жакпай баратса, айнада каршып туруп албас, деп тим болду Ишен. Айнанын иштегени да жакшы болду. Айлыктан тышкары табышы бар окшойт. Айтор, ал иштегени тамак аш жагынан тартыш болбой калды. Бирок табыштуу болгону менен курусун, мен таап жатам, мен силерди багып атам деп үйдө кожоюн. Анысы аз келгенсип, Ишенди бир жакка жетелеп калган күндөрү өзүнчө эле кыжаалаттанып, сен сокурдук өттү го, качанга чейин эле ушинтип азапка сала берер экенсиң, деп жанды кашайтат. Ишендин ачуусу түтөп, колундагы таягы менен бер ургусу келип кетет, бирок кантип ура алат? Мынтип караңгы көрдө отургансып, таңдан кечке эч жумуш кылбай, мени бак, мени карагыла деп моюнга жүк болуп соксоюп жалгыз отурса, урушса койсо да айнадан башка ким каралышат? Кийимин жууган да, тамагын убагында берген да айна. Түнкүсүн сыймыгын ортого алып эркелеткени, анан айнанын моюнга асылып өпкүлөп калган эле өзүнчө бакыт. Ошенткен менен
Menin bul turmuşuma kaçanga çeyin çıdamak ele. Bir günü olmasa bir günü boldu. Seniki jetti. Getem deyip edip çoçulayıvret. Aynanın münözü özgürgünün ağır bir gün sayın size başladı. Murda uşunday velede boyluna kıladı. Çok. Tap da kırmında emes bolçu. İşeğinin aytkandan çıkpay, ağa kaya şahi tuğayda öyde qırap süreçemez. Anın da sebebi bar ile. De murda Batma apa türkününü bara kalıp aynanı görüp kıladı. Al kız mındayrağı ile tuğandarının kızı bolup çakat. Oşul gezde işen göçönün koylarını kaytarıp жүрген. Kızdı Batma apa çaktırıp kıladı da atinileriminin akıldaşıp göröt. Bala menen kızdı süreçtüreli. Ekö biri-birini jaktırıp kalsa, biz kayda kaçmak gerek, deyt kızın adını ese. Hüge gelgende Batma apa kızdı jerge suğa tigizbey maqtay bergendikten baruğa makul bolat. Oşol geze seyildi göçöden görgön sayın tutalanıp жүрген uçurile. Oşonda men da başkaga uylanıp, anın için tuz kuyganday açtırbasamбы dep жүрчү. Kuday jalga apasının taap kelgenin karabaysınбы? İçinen kımыңdap koңşu ayıldağı aynaga bara kaladı. Jеңес arqылы süйлöşsö, jеңесinin bal tilinden je bir göz qaraş menen işendi jaktırıp kaldı ve üylenim degenine daruo makul bolup koyot. Birok, başkoşkon algaçkı tündele kız emes ekeni bilinip kalıp, bol kavar жүз tütündüğü ayıldın eline çağılganday tez tarap kedet. İşen uqsada uqmaksan, bilse da bilmeksen bolup, kızın köngülün kaldırıp bir o söz aytpay jaşap kaladı. Keyin boyunda bolup kelgenin işenden başka can adam bilvedi. Uşunday günöylөр üçünbö ayna işendin gözü menen teң aylanıp жүрörüle. Ona mintep koldo güçü, belde kuvatı aşıp taşıp turgany menen gözden mayıplanıp göz kor bolup turganda ayna murdagılardın bарын unuttu okşoydu. Unutmak tursun gezek-gezeginde oğuzundan ağıt kirip qarit çıgat. Mındayda işen çıday albay ketip tegereginen jivizdey baştaydı. Çirkin. Münötçölük göz açılıp ketse, asılarga jip, soyularga bıçak taap albayt bile. Tayak menen sırtqa çıkıp da üydün içinen de jip şu izlep görgön. Biri de kul hilmbedi. Dala ayret oturgan stol nurgulap, öngüre böksü vıylap alat da, kaygısı basındaganda үшkürünüp oturup kalıp жүрdü. Muna apası görgön menen özünün de balasının da kaygısının güçötböyin dep, sırtqa akırın çıkıp ketip, buğulukkan buğun eğin jerde çıkarıp, köptön keyin gana uyga kiret. Antke menen kaçankıga çeyin uşintep adam götür algız kaygı muңdu başka uyup otura bermek, Batma apa ar kanday akıldarda aytıp köngülün juwatıp, kayra aytıp azdap tınçtandırады. Eптеп Новосибирскидеги врачка жетсең көзүң ачылып кетер беле деп үмүтүн жандырат. Ал үмүт ишендин жүрөгүнө жылуулук сээп, келечегине жаркыраган жол ачкандай болот. Анткени жашу 25 жашта эле бүтүп калбайт да. Кудайым ырайым кылып, көзү ачылып кетсе, жашу али кайда жатыр. Жарык дүйнөнүн таттуу да кызыктуу да күндөрүн көрбөйт беле анда. Ушуну ойлосо серги түшөт да, Куурчак болса да жасап иш менен алек болбоймбу деп жүрдү. Апасына ал ойду айттыле. Коя турчу балам. Эптеп Новосибирскиге жатсаң, мүмкүн көзүң ачылып калар. Айна газеттерге, радио телеге билдирип койдум деп жүрөт. Мүмкүн капчыгы чоң бизнесмендер сыгырайым кылып кол сынар. Андай $30,000 кимме деп бере коет апа. Эмне дейсиң балам? Уну чакта болуп калгансыңбы? $40,000 tebeti böyle fraç. Göz menin жүрөгүмдү ezgen az kelgensep, meyimdi da aynytıp baratpayбы apa. Kanday kordu, kanday azap apa. Uşul azapta kaçın götür alamбы. Anti ösüň tösüň çoğata berbe balam. Göndün ta tünü menen jarık bolat. Sagıda bir günü jarık etip jarık düşer. Ömüt menen yaşa balam, ömüt menen. Ene bala uşintip qoğraşı oturganda ayına kuanıştуу kirip keldi. Sıymıkka kımbat baluu kiyim keçek ap keliptir. Madumardın enisi Orusiyadan gelip, jaş baldardan kiyim keçesin bir maşına kılıp jüktöp keliptir. Magazinde otursam oşa Madumardın enisi kirip geldi. Kiçineki balası var degenden uşul kiyim keçekti sizge bereyin dep keldim deydi. Murda tanış kişi dey. Jön koyuңuz desem taqır bolboy koydu. Joldan taap algansep sүйүнүп alıp aldım apa. Tuğra kılgansın balam. Oğuşuma qaraganda alardın akçası saman topan deydi. Anday bolğan soň bergen buyumu tıyın kadar sıvaydı.
Andan göre işenke çardan beri alat begen balam. Oşonu sıraçı. Surap keregi jok ayna. Dep işen burk etdi. Atası ölgende жылқының ақшасын sen төлейсің, жоқ sen төлейсің деп екі бір туған қылышпады бөлі. Анан ошолордон жакшылык күтүүгө болобу? Эч кимиси эч нерсе дей албай, үйдүн ичи чымын учса угулчудай тынчтыкка бөлөндү. Бир гана төрөлгөн 8 ай болгон сыймыгы эмчегин сагынганбы, айнаны көздөй жылкыны ыйлап жиберди. Сүт берген жок белеңер? Деди айна кайненесине буруя карап. Коңшубуздун уyu байып калыптыр. Мындан ары бере албайм деп койду. Мадумар акенин үйүнө барып алып турам, деп тим болду айна. Сыймык чоңойгон сайын үй ичинде тынчыбай чоң апасын да, ишенди да чарчатчу болду. Анын үстүнө кийинки кездерде айна эрте кетип, кеч келет. Эмчегин эңсеген сыймык өзгөчө кечке маалы ыйлактап колго турбай калат. Ансыз да көңүлү чөгүп отурган ишендин ого бетер көңүлү чөгүп, эмне кылаарын билбей, таягын такылдатып үй ичинде тынчыбай калат. Ою бир гана бычакты же жипти таап алса анан көрө жатар эле. Аттың, бир гана мүнөткө көздү ачып койсо гана. Бир маалда бир ой башына жылт эте түштү. Колунда таяк турбайбы? Көч менен туштап, мээге салып калса жан чыкпайбы? Акырын сыртка чыкты да мээ туштап, жай ургулап көрдү. Ооба, дал эки каштын ортосу менен чекеге урса мээге тиет. Эки жагына кулак төшөдү. Жан адам жоктой. 2-3 жолу урганда өлбөсө, 4-5 жолу урганга өлгүрөбү? Өлгүрбөсө мейли, кансырап жан бергенге болот да. Апам кайда болду экен? Мени көрбөй калса эле болду. Дал ушул маалда Батма апа чыга калды. Таягын мейлеп турган баласын көрдү. Балам! Деп кыйкырып жиберип, колундагы таягын ала салды. Мени анан балаңды курутасың го Ишентай. Бул ой кайдан башыңа келди? Өзүңдү курутканча мени алдыңа салып кетпейсиңби балам? Же менин балаңдын бар экенин унутуп койдуңбу? Батма апа буркурап ыйлагандай Ишен ордунда тура албай калчылдап калды. Болду апа, ыйлабачы. Силер үчүн болсо да өлүмгө каршы турам. Ошент балам, ошент. Өзүңдү карма, бекем бол. Үмүтүбүз өчө элек го. Алдыда көрөр күнүбүз ичер суубуз бар чыгар. Эне бала кучакташып үйгө кирди. Айна келгенде бул жөнүндө эч кимиси ооз ачкан жок. Айнанын күн өткөн сайын кылык жоруктары өзгөрө берди. Кайненин айтканын укпай, өз билгенин кылып жүрдү. Каяктан табары белгисиз кымбат баа кийимдерди улам алмаштырып кийчү болду. Анан калса көндө үйгө келери менен да, кетери менен да бети менен гана алек болуп, кымбат баа бет майларды шыбана берет. Ошондон бу айна чырайына чыгып, ажары ачыла түштү. Муну көрүп жүргөн кайнене, балам, табышың жакшы болуп жаткандай. Чүпүрөк чапыракты көбөйтө бербей, тапканыңы чогултсаң кийин кор болуп отурган күйөөңө пайдасы тиет эле го. Бул шорду бир аз каражат чогулса, дарыласа, дарылабаса да тиги аппараттар күчтүү жакка учканы, отурганын көрүп да, билип да жүрбөйсүңбү? Деди. Мунуңуз аякпайт, деп акшыңдай сүйлөдү. Же сокур болуп калгандар кайра көрүп калыптыр деп уктуңуз беле? Бекер акчаны короткондо не пайда? Мен бул үчүн акча чогулта албайм. Батма апа келининин ою бузук экенин түшүнгөнү менен эмне кылмак? Ичинен түтөп тим болду. Ошондон көп өтпөй айна үйгө келбей калды. Эртеси мойнуна алтын тагынча, кулагына алтын сөйкө тагынып келип калыптыр. Ишен мунун баарын кайдан көрсүн? Бир гана үйгө эмне келбей калдың деп сурады. Мадумар Бишкекке товарга жиберди, деп жооп кылды эле. Ишен ага Ишенди окшойт. Ачуусу келген менен сөздү ырбатып чатакка айлантырып жибербейин деп сыймыкты анын колуна бере салып тим болду. Эртеси күнү эле балага да карабай тиги Мадумардын иниси менен Орусияга кетип калгандыгы айылга адаттагыдай эле тез тарады. Эки айылдын башы бириксе эле, ай шымдыгың кургур, бети жок шуркуя. Айнаны карабайсыңбы? Жакшынакай эле күйөөсү турса тиги Мадумардын иниси менен кетип калыптыр-ай, деп бетин чымчыгандар табылбай койгон жок. Эмнеси бар экен? Үйлөнбөгөн чыгар. Анан айнага көз артты да. Анын үстүнө дүнүйөсү көп адам. Көзү көрбөгөн күйөөсүн багып отургандан көрө, кийбегенди кийип, ичпегенди ичип, тайраңдап жүргөнү жакшы эмеспи? Дегендер да табылды.
Ошентип айна келин болуп босогосун аттаган үйдөн баласына да карабай биротоло чыгып кетти. Айнанын кетиши менен бул үй эмес эле кайгы муңга толуп, аны эч жакка чыгарбаган идишке айлангансы да. Ал идиш эне балага жакында жарылчудай эмес. Уктаса да, ойгонсо да ал идиштин ичинде жүргөнсүшөт. Анткени менен боор кир адамдар көп го. Коло коңшулар кирип чыгып, чөккөн көңүлдөрүн жубатып турушту. Алар кетип жаңгыз отуруп калганда өлүм деген ишендин оюнан чыгар эмес. Анын үстүнө агбасы 70-тен ашып баратат. Кокусу үйүнө кетсе, баласын эптеп балдар үйүнө өткөзөр. Ал эми өзүчө, өзүнө кайсы аял тие коймок. Өмүр бою кокулой жалгыз жашап калабы. Баягы ой кайра башына жабалактайт. Бир мүнөт көзүм ачылсынчы. Мууздарга бычак, муунууга жип таап алам. Мындан ары тынч уктабасам, жарык дүйнөдө мага жашоо жок. Айылдагыларга айнанын кетип калганы бир жаңылык болсо, Жума аялын төрөбөйт деп кууп жибериптир. Анан калса Жума ортодон көп өткүзбөй эле бирөөнүн жаш кызын алып алыптыр деген ушак айың тарай баштады. Ишен буга түк ишенбеди. Бир күнү Сейил келиптир. Сейил ишенди көрөрү менен ыйлап жиберди. Каркайып арыктап кетиптир. Болтойгон жүзү жок. Жагы шылынып, көздөрү кадимкидей ачылып турганы менен уйку бетин көрбөгөндөй үлдүрөйт. Жаштык күнү эске түштүбү, Сейил тартынып туруп албай, ишенди кучактап ыйлап жиберди. Сейилдин үнүн укканданбы, чегине жеткен күйүтүнөнбү, ишен булугуп барып кош ыйлады. Бир топтон кийин гана Сейил: "Мен жеңемдин тилине кирип жаңылып турмун. Аягы ушул болду. Уруп сохуп басынткан ас келгенсеп, көөдөнүмө кайгыны үйүп, мени эч нерсе жок төркүнүмө жеткизип таштады. Сенин башыңдагы кайгы менин да башыма келип, эмне кыларымды билбей калдым. Сенин шартың менин шартымдан да оор экенин түшүнүп, өткөндөрдүн баарын кечирер бекен деп атай келип отурам. Кечирчи Ишен, кечиресиң, Ишен Сейилдин колун мойнунан бошотуп, эмне деп айтаарын билбей турду. Лям деп унчукпады. "Эмне түнөрөсүң? Мен сага келип отурам го", деди Сейил, ооз ачып сүйлөбөгөнүнө чыдамы кетип. Ишен оор үшкүрүнүп алды да: "Сенде айып жок. Баарын кылган Жума Шүмшүк. Ал болбогондо бизди эч күч ажырата албайт эле го. Бирок сени жүрөгүмдө бекем сактап унута албай жүрөм. Ал турсун, өткөн жумада эле сен жөнүндө түш көрдүм. Дагы эле баягы мен баштыгыңа салган жылан түшүмө кирет. Дал ошондой боп-боз, уп-узун, эпичке. Жылан, Жума менен Сейил дагы эле ичиңдеби? Же ашказаныңа чайкап отуруп, аш кылып жибердиңби дейм?" Жылан улам мага жакындайт. Ышкырып, чагып алчудай тилин соймоңдотот. "Жыландан корккон жокмун. Чагып алса өлөт экем. Кайгы муңдан, караңгылыктан айрылат экем" деп сүйүнүп жатам. Жок, жылан чакпады. Дароо ажыда аргайланып, Жуманы кусуп жиберип, мени чаң соргучтай эле соруп алса болобу? "Ичинде сен бар экенсиң. Кудай, сүйгөнүмө жеткиздиң. 1000 мертебе ыраазымын" деп кыйкырып жатып уйгунуп кетем. Көрсө, жолугушар күн бар экенин билгизип аян берген тура. Аян бергени так өзүндөй болбоду. Мен эч жакка кетпейм. Сенин ысык сууңа чыдайм. Жаныңда жүрөм. Эч кимге кооз кылбайм. Эч кимге бербейм. Жок, Сейил. Менин көрө турган азап тозогумду сенин мойнуңа жүктөгүм келбейт. Ал менин азап тозогум. Мен гана чыдай алам. Чыдай албасам тагдырыма баш ийип кете берем. Антип айтпачы, Ишен. Жылан аян берди дебедиңби? Ал боло турган иш. Ушуларда сырткы эшиктен бирөө киргендей болду. Сейил Ишендин жанынан тура калды. Батма апа сыймыкты көтөрүп кирип келди. "Сейил?" Батма апа аң-таң болуп карап калды. "Отур айланайын. Шашпай чай ичип кет. Келгениң абдан жакшы болбоду. Классташтарымдын бири да келип, алабалымды сурап коюшпайт деп кабатырланып жүрчү эле. Карачы, көңүлү көтөрүлүп калыптыр." Сыймык Батма апанын колунан Сейилди көздөй жулкунуп тыбырчылап жиберди. "Кантсин апам экен деп жаткан го. Байкуш айнаны абдан сагынса керек. Бирок ал келбес жакка чыкты. Аны уккандарсың." Батма апа дем алып көзүнөн жаш чыгара жаздады. Сыймык Сейилдин алдына келери менен көкүрөгүн тырмалай кетти. Эмчек сурап жатканын түшүндү Сейил. Бирок бул эмчек бала көрбөй, бала эмиспей куурап келатпайбы?
Сейил баланын бытыгы колунан, анан болтойгон жумшак бетинен өп, көпкө эркелетип отурду. Бул арада Батма апанын да чайы кайнап, жаккан столдо бир үй бүлөдөй болуп чай ичип отурушту. Ошондон кийин Сейил 2-3 жолу келип кетти. Бул байланыш акыры экөөнүн тагдырын бириктирди окшойт. Эч кандай ызы-чуусуз куда-кудагыйы экөө макулдашып, 2 жашты баш коштуруп коюшту. Сейилдин келери менен үй ичиндеги дем таптакыр өзгөргөндөй болду. Ишенге тамаша көй кыялдар пайда болуп, жүзүнө жылмайуу уялады. Сейил да анын көңүлүн калтырбаска аракет кылат. Батма апанын 5000 сом пенсиясын үнөмдүү пайдаланып, тамак аш жактан тартыштык болбой калды. Анын үстүнө чуркап жүрүп сыймыкка жүлөк пул чыгарып алган. Ал да болсо чакан үй бүлөгө чоң жардам. Ишендин да кол өнөрчүлүгүнө апасынын таштап кеткен камчысы себеп болду. Аны ала коюп, анын үлгүсүндө жасай алар бекем деп, бир күн кечке өрмөсүн, сабын, бекиткен жана кооздогон темирлерине чейин чачып кармалап көрдү. Болот экен деп ойго келди да, кайыштарын, керектүү мык, калай темирлерди, керектүү аспаптарды сатып келүүгө Сейилди базарга жиберди. Алды менен көңүлгө толбогон иш жасаган менен бара-бара таптак үлгүдөгүдөй жасоого үйрөндү. Кардарлар келе баштап, жашоо кызыгыраак болуп бараткандай болду. Мурдагыдай бир мүнөт көзүмдү аччы кудай, жип шуут абылайын деген ойлору таптакыр башка келбей калды. Эртеден кечке камчы менен алек жаркылдаган жары, тили булдуруктап чыгып келе жаткан баласы жанында. Кудайга 1000 мертебе ыраазы болуп, эптеп 40 000 доллар болбосо да, жол кире, врачка көрүнө турган акча туптап алса, андан аркысын көрө жатар эле. Бирок камчы менен кайсы жарытылуу акча тапмак? Дагы бир кымбатыраак буюм жасаганды үйрөнсөм экен деп ойлоп жүргөндө, Бишкектен Сейилдин жездеси менен эжеси келип калды. Жашоо шарттары начар экенин көрүшүп, Бишкекке барбайсыңарбы деген сунушун билдиришти. Ишен аны угар менен, эмне деп жатасың бажа? Деп ыргып кетти. Мен атак конушун таштап кете албайм. Кызыксың Ишен. Заман кандай тез өзгөрүлүп жатат. Сен айылда ушинтип отура берсең, турмушуңду жаратылуу оңдой албайсың. Анткени сен айылдагы эрлердей дыйканчылык кылууга, мал багууга колуңдан келбейт. Шаарга барсаң, бардык шарты бар менин 2 бөлмөлүү квартирамда жашайсың. Астына жаңыдан магазин салып койдум. Аны иштетесиңер. Кантип төбөйсиңерби? Биз Москвада жашап, бизнес жасаганды үйрөнүп калбадыкпы? Аяктан силерге товар жөндөп турабыз. Сейил тосуп алат. Ошентип иш жүрө баштайт. Бул силерге да, бизге да пайдалуу. Бизнесмен деп жатасың, мага жардам кылбайсыңбы? Мени чоң бизнесмен дейсиңби? Балыктын да куласы чабагы болот эмеспи? Мен азырынча чабагы элемин. Бара-бара баары боло берет. Сен жанагы жасап жаткан камчыңды ошол магазинге койсоң, шаарда эл көп эмеспи? Кардалар да көбөйүп, жасаганга да жетишпей каласың. Бул жөн эле кыял эмеспи? Кыял боло турган болсо мен сага келет белем. Бул турмушка аша турган иш. Мен сага ишенем, Жапар. Баарын акылдашып көрөлү. Жанагы сотка деген немени жакшы чыгарбадыбы? Ишен бул акылды туура көрсө, дыңдексип звандай коебуз, деп Батма апа сөзгө аралаша кетти. Звандаганыңдын кереги жок, деп кесе сүйлөдү Жапар. Макул дегиле, же болбойт дегиле. Макул болсоңор мына квартиранын ачкычы. Жок десеңер кете беребиз. Отурганга дагы бирөөлөр табылар. Анткени эртең эмес бүрсү күнү Москвага учабыз. Батма апа Сейил Батма апаны карап калды. Апа, бардык шарты бар деп жатат. Макул болуп коелучу. Чын эле шаарга барсак, квартирабыз бекер болсо, иш да бар экен, жашоо шартыбыз оңолуп кетер. Камчыны айтып калдың жакшы өтөт деп. Камчы үчүн болсо да барам, деп Ишен бажасына тамашалай сүйлөдү эле, баары күлүп калды. Шаарга келгени жакшы болду. Кенен бөлмөлөр, ысык, муздак суу, тамакты болсо кайсы убакта болбосун, газ шуулдап күйүп турганда бир паста бышырып коет. Жыргал мындай болбоспу? Магазин үйдүн жанында, кирди-чыкты иштей берет. Ишен шаарга келгене тыным албай калды. Камчыны биринин артынан бирин жасап, Сейилге бере салат. Сейил күйөөсүнүн көшөрүп отурганын көрүп, боору ачып кетип, "Алтыным" деп мойнуна асылып эркелете кетет. "Чарчадым го, эс алчы, көзүңө күч келбесин", дейт. Күч келсе келсин. Бул көз Россияга бармайынча ачыла турган түрү жокко.
Сейил анын эркине койбойт. Өзүнө алаксытып ойной кетет. Бир аз акча топтолгонун, ушинтип иш жүрө берсе, келерки жылдын жай айында экөө тең Новосибирскиге бараарын айтышып сүйүнүп калышат. Бирок турмуштун өйдө ылдыйы бар дегендей, адамдын ойлонгону ордунан чыга бербейт тура. Дайым эле Москванын поезддери менен келип турган товарлар тып токтоду да калды. Жапарга звондашты эле товарларын КамАЗга жүктөп, контрабандалык жол менен алып өтүп баратканда бажыканачылар тарабынан колго түшүп калышыптыр. Товары курусун, сотко суралып жатканын айтса, көйбөгөн жери көл. Айла канча. Эми Сейил бар товарына базардан сатып келген товарларын кошуп сатчу болду. Бул алардын күнөмдүк тиричилигине гана жетип калды. Мындай турмуштагы бат-бат өзгөрүүлөр ишенди ойлонтпой койгон жок. Бул өзгөрүүлөр жалаң гана мен эмес, ааламда жашаган адамзаттын башындагы иш. Аны эч ким, эч кандай күч токтото албайт. 50 жылда эл чаңы дегендей, заман да эл да өзгөрүлө берет. Мендеги өзгөрүүлөр келечекте кубанычтуу, жагымдуу өзгөрүүлөрдөн болсо экен. Ишен ой көлүнө чырмалып отурганда Сейил кирип келди. Соодаң кандай? Деди Ишен. Куруп калсын, соода жок. Эмне, менин камчымда өтпөй атабы? Ал өтөт дечи, бирок анын акчасы жартылуу эмес да. Жездемдин кармалып калышы биздин турмушубузду таптаза өзгөртө турган болду. Эч нерсе эмес. Бул турмушка да ыраазы бололу. Мен айыгып кетсембе, көрөсүң го, баары жакшырат. Баягыда Ишенге жардам сурап, радио, телеге, гезиттерге бердим дебеди беле айна, деп сөзгө аралаша түштү Батма апа. Ал жалган айтып коюп тур апа, эч жакка деле бербептир. Бүгүн баарына кирип айтып чыктым. Жакын каралыкта беребиз дешти. Мүмкүн кол сунуп жардамдашаар боорукер адамдар табылып калар. Өлкөбүздө канчалаган бай адамдар жашайт, деп үйдөгүлөрүн үмүттөндүрүп койду Сейил. Кыш арылап, жаздын алгачкы белгилери билине баштады. Шаардагы бактардын бутагындагы карлар эрип, көн тауына бой сала баштагандай, асфальт жолдордогу карлар эрий баштап, кар аралаш суулар шалпылдап, машиналар өткөн сайын жолдун жээктерине карай чачырайт. Ишен ауыр айынын мындай экенине караган жок. Таягын такылдата машиналардын аркы терки агылганына карабай, жолдун аркы бетине өтүп алды. Кээде башы ооруганда ушул кафеге кире калат. Келгенден бери эле бир чайнек көк чайды шашпай отуруп иччү да, көңүлү жайлангандан кийин үйрөнгөн жол менен үйүнө кетчү. Анын үстүнө өзү гана отуруп жүргөн отургучу бар. Ал эшиктен кире бергенде эле оң жактагы стол. Берге эшикке жакындешип көпчүлүк учурда адамдар отура бербейт. Азырда таягын ары бери жумшап, отургучун таап, бош экенин билди. Отура калды эле, бутуна бир буюм урунгандай болду. Тегерегин таягы менен байкап көрдү. Эч ким жоктой. Колун сунуп кармалады. Чакан чемодан. Муну дипломат деп койчу беле деди ичинен, колун сунуп өзүн көздөй жылдырды. Эч ким эч нерсе деген жок. Аңгыча официантка кыз келип калды. Байке, эмне ичесиз? Деди. Бир сындырымнан, анан баягы эле көк чай. Кыз жанагы чемодан жөнүндө оозушкан жок. Чоң кыз, жанымдасыңбы? Ооба. Элдердин үнү угулбайт. Клиенттериң аз го дейм, деди Ишен. Ооба аз. Теги төр жакта гана 2 адам отурат. Алар да сиздин астыңызда эле келип отуруп калышты. Кыз чайдап келди. Ишен шашпай отуруп чай ичти. Бирөө жарым келип чемоданды сурайбы деди. Эч ким жанына келген жок. Демек, кимдир бирөө унутуп таштап кеткен. Кызык. Ичинде эмне бар болду экен? Сейилдин баштыгына салган жылан эске түшүп, денеси дүрүлдөй түштү. Чын эле ичине атайлап жылан салып койсочу. Чемоданды салмактап көрдү. Жеңилдей сезилбейт. Акыры бир буюм бар экенин божомолдоду да, ордунан жай туруп, таягын аркы терки жумшап, үйрөнгөн жолго түштү. Үйгө келгенде баары үйдө экен. О, Ишен дипломат көтөрүп алган го. Министерстводо иштеген адамдардай, деп күлүп жиберди Сейил. Күлбө, Сейил. Бул чемоданды таап алдым. Билбейм ичинде эмне бар экенин. Алгач жылан салып койдугу деп чочуладым эле, жандуу нерсе байкалбайт. Эмнеси болсо да ачып көргүлөчү. Ачып көрөбүз деп бирөөнүн балесине калып жүрбөйлү, деп Батма апа чочулагандан боло, ал күнү дипломат эч кимге кереги жок заттай кире бериштеги текчеден жылбай туруп калды.
Ertesi Seyil uyga kirip çıkkan sayın tigi diplomat göz kuruna verdi. Akırı işen oturgan bölmege girdi da açıp jüberdi. Kaçarı menen "Hakça!" dep göz alayıp ketdi. "Hem ne deyt?" İşen kol menen sıypaladı. "He Kuday, bul maga kılgan jakşylygyň bu. Darlanyp gözü açılsın degenin be. Menin kynalganymdy görüp boruň açydy be. Men mertebe razymyn Kuday. Menin tilegim orundala turgan boldy. Kana, Seyil barın koluma karmatçı, göp akçanyň jytyn jytap göreýin. Biröňden hak men etdim menen tapgan akçasyna taap aldym dep he bolup kalganybız tur emes-ko?" dedi Batma apa. "Kıňar eş 40 ýylda da bilinet. Hertebi geçpi esi tabulat. Süýün boýu koýa turaly. Esi gelse besin ber degen Kırgızda jakşy söz bar. Esi tabulsyn dep Kudaydan tileýli." Batma apanyň bu sözünden keyin öýdün içe çymyn uçsa ugulçuday tynçlykka bölendi. "Ana nemne kılaly?" dedi Seyil akçalary sanap jatyp. 3 milyon deysin, bulun ayakçı emes. Biröd neçeyen jyldap çoğultgan akçasy. Hanın uwalyna kalbaşybız gerek. Bir ay we 2 ay we toktoy turaly. Hanan göre jatarбыз. Dep Batma apa akıl nasahatyny aýtdyla, apam tuura aýdyp atat dep işen sözdü koştup ketdi. İşen üçün gün ötbey koydu. Bassa tursa, uqtasa da oyunda çymadanda akça. Oy menen Novosibirskege jetip kalat. Göz aýnekçen professor tosup alıp batel operasiýaga girişet. Zamatda gözü açılıp kalat. 4 yaşka çıkıp kalgan sıymıgının yüzün dağına göröt. Gözü açıkta al bulgunu 5 aylık emes bile. Tüh, taptasa özgörüp dursun go deyt, balasın görüp alıp. Hanan ağa özüne layıktı velosiped satıp berip, süýünüp karap turganın elesite başlaydı. Mınday tolgon tokoy oýlar gelgen menen akçanın bir somunda kurutpoy sakta oturdu. Oşentip jürgende Moskvadan bajasy Japar gelip kalıptır. "Ha, muny ugup aýbay süýündim" deyip Japar. "Menin awalymda düşünüp turasyň. Kolumdagy bardyk dünýemdi çaçyp boşanyp aldym. Magazinimde hiç nerse jok. Çylaňaç. Hudaýym bergen eken eme, maga jardam kıl." "Jardam kıla turgan menin akçam emes da. Bir günü bolbasa, bir günü akçanyň ýese girip gelsem ne deyim? Bereýin, ýese tabyl bolsa, Hudaýa jol berip darlanyp gelgenden keyin. Kıynalıp turganda jardam beredi ekensiň dese" dep oşol saat dile jezdesi narazylana üýden çykyp ketdi. Seyil da Batma apa da televizordan keçki jaňlyklardy koýup berbeýdi. Mına jaňlyklar aýaktar aldynda işen jönünde diktor böt maglumatlardy berip, Kırgızdan çıgan uwuldaryna kaýrylyp, kaýrymdуулuk kılıp koýuwsyn suranyw menen üý nomerin, telefonun 2 jolu kaýtalap jörse bolabı? "Mına oşol jaktan jardam küteli" dedi Seyil kuwanyçy goýunda batpay. Aradan 2 ay ötdi. Erteň birsi günü Novosibirskege jönebиz dep turganda bayağı kafenin ofitsiantkasy menen beýtanyş adam girip geldi. "Oşol günü siz oturgan stolda uşu gana kişi bolçu" dedi ofitsiantka kız işendi görsetip. "Men bir görgen kişimdi esimden çygarbaýym. Sizdin önüňizde de men saktap kalgam. Çay bergen siz bolçusuz. Handaýym ne kılaly Seyil? Men etsiz tawulga da tawulgaby. Bol kişinin beşinesinden terini tögüp tapgan tawulgasy. Ananda ýesi gelse, besin ber degen ata babadan geletgan söz bar emespe. Bu kişinin akçasyny koluna bereli. Seyil, dur, hap gel diplomatda." Negedir Seyil orundan kozgalbady. "Ança-munça jardam kılbaýsy be?" dep aýtaýyn dedi. Ağa ozu barbay jaý orundan turdu. "Hiçni açıp gördüňerbi?" dedi beýtanyş kişi. "Owa, açıp gördük. İçinde akça bar eken. Bir tıynyny da kurutgan jokpuz baýky" dedi Seyil çymadandy koluna karmatyp jatyp. "Dal meni çymadançygym. Jönököy çymadan emes. Akça jakıra turgan çymadançyk. Anan kalsa menin kolumda jürüp maga joldoş bolup kalgan" dep a kişi akçaların barın stol üstüne koňtura saldy. Stol üstü taňgak akçaga tolup ketdi. "Sanaý beriňiz. Çyn ele bir tıynyny algan jokpuz." Seyil akçalardy gözüne aýtyp karap turdu. "Jok, sanabaýym. Bular silerge. Alym içmadanymdy alyp ketem. Antkene maldy başga biröge bergende da baş boğusun ýesi alyp kalady emespe?" "Hantaý bolboýt balam" dep Batma apa çyday albaý orundan tura kaldy. "Mal tapkandyky emes, bakkandyky. Biz bul akçadan bir tıyın alууga hakkybız jok. Antkene siz bul akçalardan barın bir jakşylykka jumşaýym dep bir tıyyndan çogultgan çygarsyz."
Anыңız тура апа. Бирок жакында эле телевизордон ишенч жөнүндө маалыматтарды толугу менен уккандан кийин, эгер акчаны тапкан ушул жигит болсо, сөзсүз ага толугу менен акчамды берем деп үйдөн чыкканда эле өзүмө өзүм убада берип койгом. Ишен бара турган жерине барсын, айыгып келсин. Анын айыгып келиши менин да кубанычым, менин да бактым. Анткени адамдарга жакшылык кылуудан жогору бакыт жок. Анан айтып коеюн. Мени издесиңер Кыргыз курулуш компаниясынан издегиле. Анда мен башкы инженер болуп иштейм. Кана, коңду беришин. Жакшы болуп келсең, бош жүрмөк белең. Сөзсүз мага кайрыл. Ылайыктуу жумуш таап берем. Ошондо сүйлөшөбүз. Мына менин визиткам. Бейтаныш адам ордунан көтөрүлдү. Ботом, мынча болду, биздин да сыйыбызды көрүп кетпейсиңби? Деп Батма апа чыйпылыктай түштү. Кийин апа, кийин. Бейтаныш киши сылык коштошту. Бардыгы чечилгенден кийин токтоп турууга болобу? Ишен издеген доктуруна көрүнүп, 20 күндөй ооруканада жатып айыгып чыкты. Көпкө чейин эле өңүмбү деп ишене албай жүрдү. Кечээ түнү түшүндө таштап койгон баягы таягы кирсе болобу? Кудай-ай, бул эмнеси деп ойгондо эле жанында таяк эмес, көз айнек турат. Көзүнө салып эки жагын карады. Сыймык, сейил болуп, үчөө бир жууркан экен. Айнектен шуула төгүлөт. Жаңы гана таң атып келатыптыр. Ордунан көтөрүлдү да балконго чыгып, айлананы кызыгуу менен карап турду. Шубаттап жаан жаап атат. Теректердин бутактарынан ылдый суу тамчылап, жалбырактар таңкы желге шуудурай баштады. Калдайган кара булуттар кайдадыр бир жакты көздө жылып баратат. Кыязы күн түшкө жетпей ачылат окшойт. Мына чымчыктар чыркылдап, уяларынан чыга баштады. Байкуштардын курсагы ачкандыр. Карачы, бир бутактан бир бутакка тынбай учушуп, тостойхон көздөр менен айлана тегерегин тиктей жемиздешет. Жаратылыштын бир гана ушул үзүмө жүрөгүнө болуп көрбөгөндөй таасир калтырганын кара. Бир убакта суу самыр жайлоосунда жүрбөдү беле. Жаратылыш укмуш эле го. Төркөн түстөгү гүлдөр жайкалып, тулаң чөптөр кудум көрпө болуп төшөлүп турчу. Күн ысыкта жер тандава, кайерге жатам десең да жата бересиң. Аска соолор, шаркырап аккан суулар, калың өскөн карагаттар чиркин. Укмуш эле го. Мунун баарын ошондой кооз табияттын арасында жүрүп баалабаганын кара. Эми көзү ачылгандан бери алам түзгөн жаратылыш керемет экенин сезгендей болду. Айылга анан үйрөнүп калган малын айдап, суу самырга кеткиси келип кетти. Батма апа баарынан эрте турат. Турары менен чайнекке суу куюп, электр плитага кое коет. Бүгүн да ошентти. Сейил турары менен баар чайга отурушту. Анан ишен айылга кетели деген оюн айтты эле, эч кимиси жактырган жок. Анткени ишенге шаардан жумуш табылып турбайбы? Кыл эми Жапардын иши жүрүп кетсе керек, Сейилге Москвадан товар келе баштады. Канча айткан менен бир тууган жездеси да таарынганын унутуп, ишендин айыгып кетишине машина апарам дептир. Ишен үйдө олтуруп эле камчы, комуз жасап, ишкерликти баштагысы келген. Бирок баягы бейтаныш киши Садык айыгып келсең жумуш таап берем дебеди беле? Ал турсун визиткасы али колунда. Мындай адамгерчилиги бийик адамдан кол үзүүгө болобу? Кандай жакшылык кылды? Анын кылган жакшылыгын кантип актаса болот? Бирге иштеп жүргөндө гана актай алам деп ойлонду да, ал иштеген жерге барды. Салык ишенди бир боор тууганындай көрүп, көзү айыгып калганына аябай сүйүнүп, кучагын жая тосту. Көпкө чейин сүйлөшүп отуруп анан жумуш жөнүндө сүйлөштү да, ишенди курулуш жүрүп аткан жерге алып келди. Курулушчулар бат эле чогулуп калды. Силерге жаңы күч кошкону бул жигит тап келдим. Эртеңден баштап иштей баштайт, деди Садык чогулгандарга. Кирпич койгонду билет бекен? Деди бирөө күлө сүйлөп. Билбесе бат эле үйрөтүп алабыз. Кантип? Түз кое албайбы? Котовскийдей кылып чачын шпырабыз да кое беребиз. Анан жолу түшөт да калат. Баары каткырып күлүп калышты. Ошентип турмуш жакшы жагына багыт алып баратты. Сейил бешиктеги баласынан чыга албай, азык-түлүк алып келүүгө ишенди базарга жиберди. Дем алыш күн болгондуктан эмне шашмак элем деген ойдо сыймыкты да ээрчитип алган. Ишендин Ош базарын көргөнү ушу. Кыжы кыйма эл. Түрткүлөшүп отуруп, ала тургандарды араң аласың. Жашылча саткан катарда баратып, тык токтой калды. Чын эле ушобу деп көргөн көзүнө ишенбей турду.
Айна? Картошка сатып калганбы? Мүмкүн эмес. Ансыз да картошка алганы турган ишен бир аялдын артынан тура калды. Көңүл буруп эми карады. Айнанын өзү. Мурунку өң кайда? Беттерине бырыш кирип, турмуштан запка жегендей жүдөө. Сизге канча? Деди ишенге кайрылып. 5 килограмм. Ишен кара ачкисин көзүнөн ала салып, айнаны карап турду. Кудайым ай, бул сенсиңби ишен? Ооба, менмин. Тааныбай турасыңбы? Али ишенбей турам. Чын эле көзүң айыгып кеткенби? Көрүп турасың го. Же айыкпайт дедиң беле? Абдан жакшы болуптур. Жаныңдагы сыймык го. Ишен баланы колуна көтөрө калды да: "Балам, мыногу апаң. Барчы апаңа. Бетиңден өптүрүп койчу", деди. "Келе кой, менин бөпөм. Келчи апаңа. Мен сага каалаганыңдын баарын алып берем. Мен апаң болом. Апаңмын." "Эки, сен менин апам эмессиң. Мен апам үйдө. Сен жалган айтып атасың. Койдойчу ата, кетеличи." Сыймык атасынын мойнуна желимдей жармашып тыбырчылап жиберди. "Кетеличи ата, кетеличи." Айна эмне кылаарын билбей мелтиреп туруп калды. Бир аздан кийин баласын карап туруп чыдай албай кетти. Көзүнөн мөлт жаш кулады. "Тагдырым мындай болуп калат деп түк ойлонбоп турмун. Кечирчи ишен мени. Аябай таарынгандырсың." "Эмнеге таарынайын? Турмушта баары боло берет", деди ишен. "Мен да мындай болот деп ойлогон эмесмин. Маңдайга жазылган тагдырыбыз ушундай экен, бири-бирибизге мындан арада таарынышпай саламдашып жүрөлү. Баса, эмне, Москвадан Бишкекке көчүп келип жашап калгансыңарбы?" "Кайдагы жашоо? Москвага баргандан 8 ай өтпөй эле анын балалуу оорус аялы пайда болду. Күйөөмдүн жанын сурду го. Анан айлам кетти. Андан акча алдым да айылга баргандан уялып Бишкекке келип жашап калдым. Көргөн күнүм ушул. Алып сатарлык менен жанбагам. Асага Кудай таалам ырайым кылган экен. Чырактай кылып көзүңдү ачып койгон тура. Айтчы ишен, акчаны кайдан таптың?" "Бирөөдүн акчасы кафеде калып калган экен. Ал мага чоң табылга болду. Ал табылга менин жашоомду бүтүндөй өзгөрттү." Айна каптардын оозун байлап ишен жакка өттү. "Сыймык, келчи айланайын. Эч болбосо бетиңден бир өптүрүп койчу. Мен апаң болом. Апаңмын. Айтчы, ишен, айтып койчу мен апасымын, э?" Сыймык эки колу менен бетин бекем басып, эч жолотпой койду. Баланын бул аял үчүн жүрөгү муп-муздак экенин түшүнгөн ишен баланын жармашкан колдорун бошотпой көтөргөн бойдон бир топ жерге барды да анан жерге түшүрүп жетелеп алды. Ата бала ээрчишип баратканын Айна көпкө чейин карап турду. Көкүрөгүндө муң кайгы зилдей уюп турганын сезди. Анткени Мадумардын иниси менен 8 ай жашады, бирок баланын бир да белгиси билинген жок. Эми сыймыктай баланы таба алабы? Көңүлү чөгүп, сатып алуучулардан келгенине карабай, каптарды кампага киргизди да жолго чыкты. Үйгө жалгыз кирди. Мындай жашоо учуктаса түшүнө кирген эмес. Эми мына 3 жылдан бери ушундай жашоо уланып келе жаткандыктан өмүр бою какпаш болуп өтөмбү деген ой куюндаган шамалдай башына келе калып, жаткан дивандын муштуму менен койгулап өңгүрөп өксүп ыйлап жиберди. Бирок анын ыйын бөлмөнүн 4 дубалы гана укпаса, башка жан адам уккан жок.